Үй бүлө коомдун күзгүсү. Бул жерде адамдар тарбияланып, мүнөздөрү калыптанат. Эмгекке болгон мамиле бекемделип, улууларды урматтоо, кичүүлөрдү ызаттоо, идеялык жана маданият байлыктарыбызды барктоо сезими уялай баштайт. Атанын да, эненин да, баланын астында өз милдеттери бар. Ошондуктан бир дагы ата баласы менен энеси алектенип жатат деп тарбиялоодон четтей албайт. Ошондой эле бир дагы эне бардык милдеттерди атасына жүктөп кое албайт. Атасы баланын тышкы дүйнөгө карата күчү жана ишенимдүүлүгүн калыптандыра турган болсо, ал эми эне анын мээримдүүлүккө болгон керектөөсүн толуктап, анын ички дүйнөсүнүн тынчтыгын камсыздайт. Энеси тамак жасоону 10 мүнөткө кое туруп, өз баласынын пикирин угуп, аны менен баарлашып койсо, атасы жумуштан келгенден кийин баласы менен чогуу сүрөт тартышып, аны менен бирге экендигин билдирип коюу жетиштүү. Келгиле, мындай чогуу болууну унутпайлы. Ал көп убакыт талап кылбайт, бирок жакшы жемишин берет. Зордук зомбулуктун алдын алуу үй бүлөдөгү ата-эненин мамилесинен башталат. Себеби балдар сиздин жүрүм-турумуңузду кайталайт жана ата менен эненин бири-бирине болгон сый мамилесин, урматтоосун, алардын чогуу отуруп чечим чыгаргандарын өздөрүнө сиңирет жана келечекте өзүнүн турмушунда колдонот.